Урматтуу мекендештер, мен Айнек Таласка келдим. Бул Айнек Таласта күзгүнүн түрлөрүн жасашат экен. Айнек менен душевой кабиналар жасашат экен. Кыскасы Айнек менен күзгү менен сиздер үчүн бардык кызматтарды кылып жаткан ушул ишкер менен келип мен сиздерге суроо жооп кылып маалыматтарды алып берейин. Видеодон алыстабай туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы шүгүр, Аллага шүгүр. Жақсы. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ден соолук. Жакшы, рахмат, өзүңүз. Келиңиздер. Күзгүлөрдү кычыратат экенсиз. Иншалла элдин кызматындабыз, Кудай буйруса. Караңыздар, Таласта дагы ушундай ачылганына мен сүйүндүм. Негизи бир эле силер иштеп атпашыңар керек, Эми азыркы учурда биз иштеп атабыз. Основной душевой кабина, күзгү мозаика менен. Душевой кабиналарды, Айнек менен да эмне иштерди кыласыңар? Стеклянный перегородка, офисный перегородка, основной ногу базарда иштеп аткан, телефон сатып аткан, саат сатып аткан, алтын сатып аткан эжелердин полкаларын основной биз жасап бердик. Айнектен полкалар, Айнектен перегородкалар. Айнектен перегородкаларды. Айнекке болгон тиешелүү маселени азыркы учурда баягы 2 жыл болуп калды. Жаңы алтын казыктын экинчи этажы стеклянный перегородка кылып 36 бүтүк болгон. Ошонун бардыгын полностью бөлүп чыгарып бердик ошону. Аны силер жасадыңарбы алтын казыкты? Коюп бердик аны да. Силер анда Айнек тарабынан гигант болуп калган турбайсыздарбы? Профессионал болуп, Кудайга шүгүр. Жакшы, малатсы. Канча болду өзү иштеп атканыңарга? Быйылкы жыл менен 4-жыл. 4 жыл болуп Таластын калдыбы? ичине ачылганыбызга. Сон. Өзүбүз негизи шаарда болчук. Шаарда иштеп, Талас Талас менен келип Таласка ачканыбызга 4 жыл болду. Талас элине кызмат кылайын дедиз. Иншалла буйруса. Рахмат. Ушундай ишкерлер көбөйсүн, өзүнүн мекенине салым кошкон, Көбүнчө баягы борбор эле өнүгүп кете берет дагы, региондор калып кете берет да. Ошондой да. Биздин Талас өнүксүн, туугандар, регион өнүксүн. Келиңиздер, мынакей ушул атыңыз ким эле? Самат биздин атыбыз. Самат, ишкерди колдоңуздар. Бишкектен заказ бериштин кажети жок, Айнек перегородкаларды турабы. Мондай күзгүлөрдү караңыздар, каалаган дизайнда өзүңүздөр каталогтан тандап, же болбосо Instagram, интернеттерден карап келип заказ берсеңиздер, каалаган формадан ондай чие берет турбайсыздар, туурабы? Каалаган чийип, жасап, дайындап. Жээгин апапак кылып күйгүзүү, Буларды бардыгын ушул жерден өзүбүз Мына караңыздар. Бул сенсорный. Манекей, шунун баарын өзүңүздөр жасайсыздар. Өзүбүз жасайбыз бардыгын. Сон. Мына эмне деп койчу эле? Мозаика деп койчу эле. Мына мозаикаларды кааласаңыздар, мебелдердин да бетине чаптап коет, туурабы? Даярдап бере бересиздер, размерин айтса. Каалаган размер болсо, сиздерге жаккан дизайн болсо, ошону чыгарып бере беребиз. Ногул душевой кабиналар жасайсыздар. Айнектер атайын сынбай турган, не бийший калың айнектер да? Калыңдык калёмный 8дик болот. Өзү основной душевой кабинага 8дик калыңдык коебуз. Основной. Анан стеклянный перегородка боло турган болсо, анда 10дук коебуз. Калыңдыгын 10 см болот. Магниттери менен, Бул каждый магнит менен ар биринки бул жерде сүрөттө баягы прозрачный, матовый, серый, бронза цветтерди бар, өңдөрү дагы. Ондай матовый да болуп калып турбайбы? Матовый да болот булардын да. Сом. Фурнитурадан дагы хром, черный, золото бөлүнүп кете берет. Ар биринин өзүнө карата баа болот. Ар биринин баасы ар башка болот да. Ногул Айнек менен жасалган душевой кабинанын китайский жанагы кайдимки эле душевой кабиналар бар го, даяр. Эмне айырмасы бар? Экөөнүн Эмне өзгөчөлүгү, эмне жакшы жери бар? Өзгөчөлүгүнөн Айнектин калыңдыгы. Бул 8дик болот, Бул калың болот, Алар 4дик болот. Китайский душевой кабинаныкы. Андан тышкары бунун ар бир фурнитурасы, ар бир деталы өзүнчө сатылат бизде. Эртеңки күнү 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин бир жери эскирип калды дей турган болсо, сынып калса, биз барып кайра которуп бере беребиз, каалагандай. Запчасттары берде эле бар. Бүт бар берде запчасттары. Душевой кабинаныкы? Душевой кабинаныкын анын ар бирин өзүнчө Кытайга заказ бериш керек болот. Бизде жок. Андан тышкары ошол душевой кабинанын айнектер бүт авальный келет. Ал авальный айнек биздин Кыргызстанда жасалбайт. Ошо жасаш кыйыныраак. Анан аларды бизден заказ албайбыз. Кыскасы бул берки заводской душевой кабинадан өзгөчөлүгү айнеги калың, анан бардык тетиктери бул жакта табылат, Бардыгы табылат бизде. Сонун экен. Жасап аткан күзгүлөрүбүздүн ар бирине, мисалы үчүн сиздердин өзүңүздөрдүн ишканаңыздарга бир логотип керек болсо, логотипиңиздер бар болсо, ошолорду коюп бере алабыз. Чачып. Күзгүдө жазылып турат. Жазылып турат. Күйүп турат. Күйүп турат. Өңүн каалагандай тан жазасыздар,
ошого карата күйгүзүп бере алабыз. Момундай ак кылып, момундай Сары кылып, золото кылып күйгүзүп беребиз. Караңыздар, туугандар, мен ушул сөздү көп айтып атам. Региондор өнүгүп атат, Талас өнүгүп атат, ушундай ишкерлер көбөйүп атат. Сүйүнүп атам мен негизи, караңыздар. Мындай нерселерди биз Бишкектен эле көрчү элек, интернеттен эле көрчү элек. Бүгүн Таласта жазалып атат, турабы? Да эмнелер бар могу? Пластик эшик айнектин полный фурнитурасы бардыгы бар. Бардык запчасттары, детальдары. Сонун экен. Но декоративный рейкалар дагы сатылабы? Бардык. Азыркы учурда бир 15тен ашык түрү бар. Сон турбайбы? Сатылат. Ну, эмне деп койчу эле, мраморный? Мрамор. Гибкий мрамор, Булар дагы отдельно. Глянцевый, матовый түрү барбы бул жерде? 6000ге чейин, 2000ден баштап 6000ге чейин баасы өзгөрүп кете берет. Сон нерселерди сатат турбайсыздарбы? Мыналар эмне? Пластиктен чыгарасыңарбы? Пластиктин макеттери баягы, чтоб биз клиентке түшүнүк болуш үчүн ар бирин өзүнчө ичиндеги эмне салынат, кандай металл салынат, ичинде диспенсери кандай болуш керек, порошок кандай болуш керек. Мындай порошок да кетеби ичине? Диспенсердин ичине ошондой порошоктор салынат. Ошонун айнектин ичи тердебеш үчүн, айнекти эмне себептен 2 кабат, кайра 3 кабат кылыш керек, ошонун пайдалары, зеркальныйды жасагандан кийин үйгө кандай пайдасы бар, кандай зыяны бар. Зеркальный да жасайсыңарбы? Бул да жасап бере беребиз. Сиздер кандай? Зеркальныйдын 3-4 түрү бар азыркы учурда. Тердеп кетип аткан эмнеден айнектер? Тердеп кетип атат го ичтери. Ичи тердегени бул чала жуулгандан, анан чекесиндеги герметиги слабый болгондон, азыраак колдонгондон. Муну жакшы колдонот экенсиздер, Канчалык жакшы колдонсо, плотность көбүрөөк болсо, мойка менен чыкса, айнек таза болсо, анда эки айнектин ортосунда такыр тердебейт да. Ну, алюминий да жасайсыңарбы? Алюминий да заказ алабыз. Алюминий да жасайсыңар, Сонун экен. Мунулардын баарын түшүндүрүп бересиздер. Бүттүгүн клиентке бардыгын түшүндүрүп беребиз. Кандай установка болуш керек, установкадан нелер кетиш керек, подоконниктин кандай түрү бар, подоконниктин азыркы учурда 3 түрү бар бизде. Наличие сатылып аткандардан. Ошолордун ар бирин мондай макет кылып жасап койгонбуз. Клиентке көрсөтүш үчүн 8 см киргенде несі пайда болот үйгө, эсилчө стена менен тең кылып коюп койсок эмне пайда, эмне үйгө зыян болот, подоконник үйгө канча чыгып бериш керек, паровой отопленияны үстүн жабыш керекпи, жаппаш керекпи, установка болгондо темир менен установка болуш керекпи же внутренний ичинен установка болуш керекпи түшүндүрүп беребиз. Отлив сыртына коюлат темир. Аларды кандай кылып коюш керек, клиенттин ар бирине маалымат берип, ар бирине 1 сааттан жарым саатка чейин убакыт бөлүп түшүндүрүп берип, бизге заказ бербесе да биз түшүндүрүп беребиз. Уштап ал алган нерсесине өзү ыраазы болуш үчүн бөлөк жерден заказ берсе дагы туура маалымат алып, туура заказ бергенине карап. Сизге Алла ыраазы болсун. Мен негизи туугандар көп эле пластиктерди заказ берип жасатып атабыз, момундай түшүндүрбөйт. Заказ алат, келип коюп коет, анын ичинде эмнени салды, мулардын баары мисалы үчүн бөлүнөт турбайбы, туурабы? Темирлери, калыңдары, ийилип кетип, шалкылдап, бардыгы темирге каратылат ошол. Мына туугандар келип ушул Саматтан заказ кылбасаңыздар дагы мынакей өзүмдүн консультациямды аябайм деп атат да. Маалымат алып кетсин. Келип үйрөнүп алыңыздарчы. Бүгүн ушул пластик айнектин көйгөйүн аябай эле көрүп атабыз. Урматтуу пластик жасагандар, көрүп атсаңыздар, адамдарды кыжалат кылбаңыздар. Мындай үйрөтүп, консультация берип, макеттерден коюп, келип эле ченейсиңер, келип эле коюп алып кете бересиңер да. Эмнени койду, кандайды койду, ичине эмнени салды билбейсиң да, туурабы? Негизи ошондой да. Мынакей, келиңиздер туугандар, биз өзүбүздүн талап кылган нерсебизди үйрөнүп алсак, ошого жараша усталар кыймылдайт да. Билбей турсаң, алар билбей эткенде уруп алып кете берет экен, туурабы? Талас элибиз өнүксүн, ушу Талас элибиз шаарга барып, ошол жака заказ берип, баягытан бери жол менен алдырып, кыйналбаш үчүн биз да ушул жерге келдик. Өз кызмат кылып берели деп. Ушундай патриот инсандар көбөйсүн туугандар. Видеого лайк басабыз, видеону жакындарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Дагы толук маалыматты ала албай калган болсоңуздар, экрандан номерге чалыңыздар. Instagram баракчасында каттап коебуз, ал жактан да көрүп маалыматтарды алсаңыздар болот. Баары эле толук айтылды болуш керек, Иншалла. Видеону бөлүшүп коюңуздар, лайк басып коюңуздар.